Саламатсыздарбы, Тулпар KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Тулпарбек мырзанын ат багуучу жайындабыз. Азыр бизге Тулпар байке өзүнүн Кыргызстандагы эң чоң асыл тукум аттары менен тааныштырат. Саламатсызбы, Тулпар мырза? Бул ат жөнүндө айтып берсеңиз. Аты ким, салмагы канча дегендей? Бул аты Боло, өзү паспортунда ошондой. Бою 1,82-84 чейин барышы мүмкүн. Салмагы мунукун билбейт экен, точно бир 900 килограммдай чыгат болуш керек. Анан башка аттар бар, алар 1 тоннадан ашат. Негизи эле ошо ат багууга эмне себеп болду? Эмне себептен аттарга кызыгып ушундай аттарды Кыргызстанда багып атасыз? Ат эми кыргыздын канында бар да, ат багыш керек. Мен атам өзү улакчы болгон. Ошондон дагы болсо керек балким. Ошо атка кызыгып багып, атты көрсөң деле жаракат. Анан мыкты ат болсо, улакка жараган ат болсо, андан да жакшы. Бул Болонун породасы кандай? Булар Сласка породасы, Польшадан алып келгенбиз. 2 жашында алып келгенбиз, азыр 4 жаш болду. Бул аттарды улакка салса болобу же болбойбу? Болот, быйыл салабыз буюрса. Былтыр деле анча-мынча салып үйрөтүп атканбыз. Анан быйыл уже жакшы эле сала берсе болот да. Азыр асый болчу. Бул аттар аябай чоң аттар экен да, анан улакчыга тоскоолдук жаратпайбы? Мындай улак эң алганда. Жок, мындай аттар менен улак жерден көтөрүлгөндөн кийин, өйдө көтөрүлгөндөн кийин барып таласа болот, алса болот. Анан же болбосо чоң аттар менен азыр көбүнчө кичине аттан чабандести улактын ортосуна алып кирип айландырып берип атышат да. Булар жанагы аттарды жиреп киргенге жакшы да. Ошондой да кылып атышат. Жекеме-жекеге чыккандай? Жекеме-жекеге андайга салып көргөн эмеспиз, бирок Үйрөтсө болот, Үйрөтсө болот, бирок кичине аттарды катуу уруп коюшу мүмкүн. Булар чоң күчтүү да. Булардын такалары кандай болот? Мындай такалардын өзүнчө заказ бересизби же? Заказ өзүбүз заказ берчүбүз. Анан эми заказ кылыш керек. Орус таканын деле чоңдорун, кичинекейин эмес, чоңдорунан такалачыбыз. Анан мунуку түшүп калыптыр, анан башкаларын да бар, анан көрөбүз го. Негизи кыргыз аттардан айырмалары кандай болот булар чоңдугунан? Айырмасы жоош. Аябай жоош болот булар. Мисалы бул бошонуп кетсе, тиги менен деле урушуп тебишпейт. Жөн эле турат. Мындай мисалы мунун арасынан өткөзсөң деле унчукпайт. Мындай өткөзсөң деле. Аябай жоош болушат. Теппейт. Бул Сласкадан бөлөк аттарга кызыгасызбы? Мындай башка породада аттарыңыз барбы? Жок, азыр бүт эле Сласка. Анан башка ат деле алып келип көрөлү деген ойлор бар, эми көрөбүз да буюрса. Но Венгриядан бирөөлөр чалып атат, ошол жакта жакшы аттар бар деп. Анан бир болсо алып келишибиз мүмкүн. Баасы канча болот бул аттардын? Бул аттардын бир 30 000, 40 000 доллар болот. Тукум алып, азыр былтыр бир ургач кулум бар, азыр көрөсүңөр го, чоң. 1,65, андан да чоң. Анан быйыл 3 кулум бар. Анан дагы болобуз, эми жазда туйт буюрса. Анан ушул жерден көбөйтөйүн деген оюбуз бар. Булардан да жакшы, мыкты, мындан да чоң болуш керек да биздин оюбузча. Ошого аракет кылып атабыз. Булардын ээрлеринчи өзүнчө заказ кылып аласызбы? Ооба, кыргыз эр токуйбуз негизи. Азыр көп эле жанагы 5-5 команда улактарга темирден жасап чабышпай, ал буларга анча болбойт. Могу чоң торпок улакка кыргыз эр жакшы. Могу кыргыз эр, нака кыргыз эрлер. Анан оштон алып келдиргенбиз мындайдан. Бою канча? 1,82ден деле ашат го. Метр бар же, метр болсо ченеп көрсөтсөң болот. Ченеп көрөлү андан. Макул аз алып келейин. Метр мо? Могу 1,80, 80ге чейин да негизи 2 метрлик дагы метрлер болот. Аттын өзү могу жерде сөөк болот, могу түгөнгөн жерден, ушул жерден тартылат да. Сээр деп коет бизде. Орустарда холка деп коет. Демек 1,80ден деле ашат окшойт го, Азыр 1,80ден ашат, 80ден чоңоюп кетти да. Өрүгөн бар, ошол өрүгөн түзөлгөндө 1,84-85 болуп калыптыр да. Анан бул ар кишинин деле өзүнчө кыялы болот го. Ошондой бунун өзгөчөлүгү бар. Бул мындай көп коркпойт да, мисалы машинадан үрпөйт. Анан машинага жүктөгөндө да өзү оңой эле чыгат. Анан улактан да коркпойт да. Улакка салып көрдүңүздөр демек? Салып көргөнбүз, улак аябай жакшы келет.
Азыр бул командалар сурап атышабы? Азыркы Көкбөрдө командалар Жок, командалар мындай чаппайт. Себеби ал команданын аттары көбүнчө эле негизи жанагындай аттар да. Полкров аттар, кыргыз аттар менен жанагы араб, английский аралашкан аттар. Алар узакка чарчабаш керек. Булар чарчын 20 мүнөттөн 3 тайм 1 саат токтогой чуркаш керек да. А булар анчалык чуркай албайт чындыгында. Баягы зорой болгондугуна байланыштуу анчалык эмес, бирок күчтүү. Анан коркпойт. Ошонусу менен айырмаланат да. Себеби жанагы көп немеге топто ошонун арасында улакты алыш үчүн атын кирип барып жетиш керек да. Ошон үчүн күчтүү аттар керек да. Коркпогон аттар керек. Көп эле аттар бар, ал жерге барбайт, кирбейт. Анда чабан мисалы үчүн улакка жетпесе чаба албайт да. Бул аттарды мындай жана жекеме-жекеге даярдаса болобу, ошо командный оюндар даярдаса болот. Аттарды сүзгөнгө, түрткөнгө, аларды мисалы үчүн катыраак уруп коюшу мүмкүн. Эми бу жерде биз кичине улактарга айылда чаба ойношот да. Анан кичинекей аттарды уруп жыгытып коет. Анан көп салдырбай коюшат да. Кой сен салбай эле кой дешип. Бирок кишини тааныйт. Жылкынын баары ошондой болот. Кишини мисалы жат кишини таанышат да. Анан багып жүргөн, дайым кармап жүргөн кишини жакшы көрөт анан. Мындай башка адамдар болсо көп жактыра бербейт. Байге утту, буга чейин болбу. Байга ут элек. Былтыр кышты болчу, 3 жаш болчу. Бир аз салып көндүргөнбүз, жан чачап. Быйыл эми буйрса салабыз да. Саат дегендер болот а келип? Саат дегендер баары сурагандар көп эле болот. Анан баасы чыкса, жакшыраак акчага сураса сатабыз да.